Китеп окуу бул түркүн сырдуу жаралган кең ааламыбызды билүү, бири-бирибизди сыйлоо, бири-бирибизди түшүнүп, жардам көрсөтүүнү үйрөтөт. Ошондуктан достор, биз көп китеп окуй турган болсок, сөз түрдө келечекте коомубузга пайдалуу, мамлекетибизге пайдалуу атуу болорубуз талашсыз. Урматтуу достор, дал ушул ниетибизде Коомдук биринчи канал жана Кыргызстандагы Агахан фондунун үй бүлөлүк китеп окуу долбоорун алкагында биз бирге окуйбуз программасын кезектеги көрсөтүүсүн баштайбыз. Саламатсыздарбы? Урматтуу телегөрүүчүлөрүбүз, бүгүнкү программабызга СМСтер аркылуу туура жоопторду берип, достор, силер үй бүлөңөр менен китеп окуйсуңарбы? А бул китептер силерге таанышпы? Эгер окуган болсоңор, анда берилген суроолорго 37-10 номерине жооп узаткыла. Эгер жообуңар туура болсо, бирге окуйбуз долбооруна катышууга мүмкүнчүлүк аласыңар. Анда 11-12 жаштагы досторго суроо. Биринчи суроо. Жээринче чечен жомогунан. Жээринче чечен жалгыз уулу төлөнүн калпычы болуп калганына кейип, эмне деп айтат? Экинчи суроо. Акылдуу дыйкан жомогунан. Хан 3-күнү дыйканды чакырып, кандай суроо берет? Үчүнчү суроо. Ырыз алды ынтымак деген жомоктон. Карыя эмне үчүн тоодон тобулгу алып келди? 37-10 сандарына СМС жөнөткөндү унутпагыла. Жолугушканча. ар бир катышуучубузду шаңдуу кол чабуулар астында тосуп алабыз. Биринчи катышуучубуз Айтеңир жана агасы Асыл мырза. Кол чабуулар менен тосуп алалы. Айтеңир, саламатсыңбы? Замирбек кызы Айтеңир. Туулган жылы 5 апрель 2004 жыл. Жакшы көргөн сабагы кыргыз тили жана кыргыз адабияты. Жакшы көргөн жаныбары мышык. Бош убактысында Айтеңир китеп окуп сейилдейт. Келечекте акын болгусу келет. Чоң рахмат, орун ала берсеңер болот. Экинчи катышуучубуз Мирана жана апасы Гүлзина айым. Аларды да тосуп алалы, достор. Саламатсыздарбы? Мирана, кандайсың? Жакшы. Смаилова Мирана. Туулган жылы 8 август 2003 жыл. Жакшы көргөн сабагы орус тили жана орус адабияты. Жакшы көргөн китеби Бала кербез. Жакшы көргөн чыгармасы Энелердин жүрөгү. Жакшы көргөн жаныбары дельфин. Мирана бош убактысында ата-энесине жардам берет. Келечекте ырчы жана бийчи болгусу келет. Миранага чоң рахмат, акырындап орун ала берсе болот. Ыраазычылык билдиребиз. Гүлзина айым, сиз дагы орун алыңыз. Бизде болсо Чолпонду жана апасы Назира айымды тосуп алалы, достор. Чолпон, кандайсың? Жакшы, саламатсыздарбы? Чолпон Жээнбекова. Туулган жылы 15 май 2003 жыл. Жакшы көргөн сабагы кыргыз адабияты. Жакшы көргөн китеби кыргыз эл жомоктору. Жакшы көргөн чыгармасы Телегей. Жакшы көргөн жаныбары ит. Бош убактысында китеп окуп апасына жардам берет. Чолпон келечекте котормочу болгусу келет. Ыраазычылык билдиребиз. Апабызга дагы, сен дагы акырындап орун ала берсең болот. Чоң рахмат, достор. Кийинки катышуучубуздун аты Жибек, атасы менен келиптир. Кубатбек мырзаны дагы кол чабуулар менен студиябызга тосуп алабыз. Жибек, саламатсыңбы? Жибек Апышева. Туулган күнү 3 ноябрь 2003 жыл. Жакшы көргөн сабагы орус тили жана орус адабияты. Жакшы көргөн чыгармасы Акыл Карачач. Жакшы көргөн китеби Адабий китептер. Жакшы көргөн жаныбары жылкы. Жибек келечекте модель болгусу келет. Маракелде, кандай патриот кыздарыбыз бар. Чоң рахмат. Жибек, орун ала берсең болот. Кубатбек мырза, сиз дагы орун алыңыздар. Биздин акыркы катышуучубуздун ысымы Аделя, эжеси Гулина менен келди. Тосуп алабыз, достор. Саламатсыздарбы? Аделя Жумабаева. Туулган жылы 19 апрель 2004 жыл. Жакшы көргөн сабагы кыргыз адабияты жана орус адабияты. Жакшы көргөн чыгармасы Бугу эне. Жакшы көргөн китеби кыргыз адабият. Жакшы көргөн жаныбары ит. Келечекте доктор болгусу келет. Чоң рахмат, достор. Акыркы катышуучубузду кол чабуулар менен өз ордуна узатабыз. Сиз дагы орун алсаңыз болот. Ыраазычылык билдиребиз. Достор, биздин китеп дүйнөсүнөн саякаттын каармандары менен дагы учурашып алалы. Чыпалак, Чилистен Бомпош Сулууке. Саламатсыңарбы, достор? Салам, достор. Саламатсыңарбы, достор? Саламатсыңарбы, достор? Барыңыздарды дал ушул конокторубуз менен бирге тааныштырып өтөлү. Кыргыз билим берүү академиясынын илимий кызматкери, балдар жазуучусу Аман Кармышаков агайыбыз. Саламатсызбы? Педагогика илимдеринин кандидаты, Тоголок Молдо сыйлыгынын лауреаты Алмазбек Токтомамбетов.
мырза. Буйруса ойнубуз 3 турдан турат. Биринчи турда 3 тапшырмабыз бар. Ошол 3 тапшырмабыздын жыйынтыгында биз араңардан эң мыкты 3 оюнчу менен биргеликте эң көп упай чогулткан катышуучубуз менен экинчи турга оюнубузду улантып кетебиз. Ошондой эле экинчи турубузда болсо 2 тапшырманын негизинде биз араңардан эң мыкты 2 катышуучуну тандап, алар менен бирге финалда жолугабыз достор. Демек, биринчи турдун соңунда 2 катышуучу менен коштошобуз, экинчи турдун соңунда биз 1 катышуучу менен коштошобуз, жана соңунда 1 окуучуну жана ошондой эле анын ата-энесин, агасын, эжесин биз окурман үй бүлө деп табабыз. Баарыңарга ийгилик достор. Ал эми бүгүн биздин катышуучуларыбыз жарышкан кыргыз эл жомокторун баарыңыздарга кыскача тааныштырып өтөлү. Жиренче чечен, акылдуу дыйкан жана ырыс алды ынтымак деген да ушул 3 жомоктун негизинде буйруса биздин катышуучуларыбыз таймаш курушат. Баарына албан ийгиликтерди каалайбыз достор. Урматтуу биздин студиябыздын коноктору шаңдуу кол чабуулар болсун биздин катышуучуларыбызга. Ырыс алды ынтымак деген жомогубуздан сага суроо атам. Карыя эмне үчүн тоодон тобулга алып келди? Себеп дегенде ал өзүнүн балдарын сынагысы келди. Себеп дегенде ал балдары абдан бирдиктүү эмес болгондуктан алар башка бирөөлөрдөн уруш жеп калышы мүмкүн деп алар аны күч бирдикте кылыш үчүн аны ошо тобулганы тоодон алып келди. Келиңиз, Асыл мырза. Карыя тоодон балдарын сынаш үчүн тобулгун алып келди. Жана ошондой эле эмне себептен ага түрткү болду? Анын 9 баласы бар. 9 баласын ынтымакка чакырыш үчүн тоодон тобулган алып келип, аларга бирден берип, балдарына өзү мисал кылып көргөзөт. Мисал кылганда балдары ар бир чырпыкты бирден алып, бардыгы сындырып таштайт. Бул эмненин белгиси? Ынтымак жок болсо, бардыгы чачырап, элден болобу, тышкы күчтөрдөн болобу, ар дайым алар алсыз болот. Ал эми экинчи эле сынагы, ал топ жыгачты, тоодон алып келген тобулганы балдарына бергенде бир да баласы сындыра албай коет. Бул эмнени далилдейт? Ынтымак болсо, демек күч бирдикте болсо, бардыгын жеңет дегенди түшүндүрөт. Жиренче чечен жомогунан суроо. Жиренче чечен жалгыз уулу Төлөнүн калпычы болуп калганына кейип эмне деп айтат? Бул балам деген калпычы болуп калыптыр, ошонч аял жакшы болсо анда эркек да жакшы болот деп ага аял издегени жөн айт. Жооп түшүнүктүү, тилекке каршы бир аз туура эмес болуп калды. Ошондуктан келиңиздер, апабызга кезек беребиз. Жиренче чечен баласын калпычы болуп калганына өкүнүп, балам, Силер көп окусаңар, ар дайым жеңишке ээ болосуңар. Мүмкүн болсо мен туура жоопту барыңыздарга айтып өтөйүн. Жиренче чечен жалгыз уулу Төлөнүн калпычы болуп калганына кейип, мындан кийин адам болом десең калп айтпа. Калп айтсаң өмүрүң менен ырысыңа чоң зыян келтиресиң деп айтат. Акылдуу дыйкан жомогунан сага суроо. Эмне үчүн хан акмакты таап келгиле деп жигиттерди жөнөтөт? Себеби хан болсо иштерине иши жок. Эчтеке кылбай отурганда ал болсо желдеттерин чакырып, мага акмакты таап келгиле деп иш берет аларга. Сага болсо Жиренче чечен жомогунан суроо. Жиренче чечен баласын ээрчитип, жолдо келе жатып, ат жалына казанас деп айтат. Ошондо уулу эмне кылат? Негизинен эле бул сөздүн мааниси кандай? Бул негизинде аттын үстүнө тамак жеш керек болчу. Бирок ал аттын үстүнө казан асып, эрди күйгүзүүдү. Ата-энелерибизге келиңиз. Жиренче чечен ат жалына казан ас дегенде баласы аттын жалына өрт коюп жиберет да. Тамак пиширам деп. Маанисин туура эле айтты. Аттын үстүндө тамактаныш керек болчу. Эң туура.
ырыс алды ынтымак китебинен суроо. Балдары табылганы тобу менен сындыра албай койгондо карыя эмне деп аларга кеп айтат? Силер ушинтип өзүңөр чачырап жүрө берсеңер, силерди топ болуп келип, силерди уруп кетиши мүмкүн. Ошондуктан силер чогуу биримдикте жүрсөңөр, силерге эч ким жолто ала албайт, уруп кете албайт деп айтат. Урматтуу биздин ата-энелерибиз, азыр сиздер менен бирге оюн курабыз. Эгерде сиздер туура жооп бере турган болсоңуздар, сиздер биздин катышуучуларыбыз менен биргеликте 2 упай аласыздар. Эгерде сиздер туура жооп бере албай, бирок биздин мына кыздарыбыз туура жооп бере турган болсо, демек 1 упай беребиз. Тескеринче болуп калат, эки тарап тең жооп бере албай калса, биз такыр упай бербейбиз. Шарттарыбыз түшүнүктүү. Азыр болсо сиздерге суроону узатабыз. Биринчи болуп Айтеңердин агасы Асыл мырзага суроону узатам. Кыргыз адабиятында жомокко кандай аныктама берилет? Кыргыз адабиятында бул жомок деген сөз болгон окуяны көркөмдөп, кооздоп, ошол окуяны наристелерге болобу, биздин бөбөктөрүбүзгө болобу, ошол окуяны көркөмдөп, маани маңызына жеткирип, ошол нерсени бөбөгүбүзгө жеткирип берүү. Келиңиздер. Эми Айтеңерден сурап көрөлүчү. Айтеңер, сен пикириң кандай? Бул жомоктордун мааниси биздин ата-бабаларыбыздын болуп өткөн окуяларынан жана биздин азыркы балдарга тарбия берүүгө чоң жардам берет. Туура жоопту мен сиздер менен бирге бөлүшүп өтөйүн. Ооз-эки чыгармачылыкта кеңири таралган, ойдон чыгарылган, окуяларды апыртмалуу, фантазиялуу, чагылтырган, сюжети кызыктуу, баяндоо түрүндө чыгарма деп белгиленеткен. Суроо төмөнкүдөй. Адамдын колунан келбеген нерселер жомокто кантип ишке ашат? Жомоктордо мисалы алар ошо жомокту түшүндүрүш үчүн жаш балдарга ар түрдүү нерселерди ойлоп табышат да. Мисалы бир жеке тез барып тез жетүү үчүн сыйкырчы килемди ойлоп табышкан, жаш балдарга түшүндүрүш үчүн. Же болбосо жанагы сүйлөгүч карышкырларды табышкан, ошентип фантазиялар менен, өздөрүнүн фантазиясы менен ошентип жетип барышка, ошондой болуп сүйлөп, адамча сүйлөп түшүндүрүп беришкен да. Демек ал жакта эмне колдонулат? Туура деп түшүндүмбү? Бул жекте фантазия алып ошо миф колдонулган, кыскача айтканда. Азаматсың. Айтыңызчы, сиз балдарыңыз менен китеп окуп турасыздарбы? Анда балдарыңыз менен ыр жомок аңгемелерди жазып жүргөн белгилүү жазуучулардан кимдерди билесиздер? Балдар менен китеп окуганды жакшы көрөм. Жана окуйбуз үйдөн. Ошондой эле буларды китепти сүйүүгө, үйрөтүүгө аракет кылам. Залкар жазуучулардын гана чыгармаларын окуйбуз. Балдарга ыр жомок аңгемелер тууралуу сөз болуп жатат, эскертип өтөйүн. Жазуучусунан көп эме кылбайт. Силер көп окусаңар, ар дайым жеңишке ээ болосуңар. Чолпон, жооп берип кой бизге. Жазуучулардан Чыңгыз Айтматов, Алы Токонбаев. Ай, жаңылып калдың. Кубатбек мырзага суроо. Айтыңыздарчы, Акылдуу дыйкан деген жомоктун автору ким? Билбейт кемчиледи. Жакшылап ойлонсоң, туура жооп бермексиң. Жомоктун автору? Авторун окуп аптырмын. Жибек? Элдик жомок. Ура! Туура! Кыргыз элинин белгилүү жомокторунун аттарын атап бериңизчи. Белгилүү жомоктордон, кыргыз эл жомокторунан. Кыргыз элинин белгилүү жомоктору бул азыр эле айтып кеткене жогоруда ырыс алды ынтымак, акылдуу дыйкан, жеринче чечен, андан башка алып кара куш, алдар көсө. Ушу турмуштук жомоктордон көп эле кетишет. Асан кайгы. Келиңиздер. Аделя, сага суроо. Жеринче чечен, алып кара куш, акылдуу дыйкан, ырыс алды ынтымак, айлакер бала. Жооп туура эмес. Туура жоопту окуп берип коюн сиздерге. Жетим менен сыйкырчы, алтын куш, чий курчакты сүйлөткөн ким, Абышка менен дөө,
айлакер бала. Азыр осы урматтуу ата-энелерибиз балдарыбыз менен биргеликте сиздер окуган чыгармалардан эмнелерди, кайсыл жерлерин өзгөрткүңүздөр келет жана эмне үчүн? Сиздерге 3 мүнөт убакыт беребиз. Балдарыбыздын жанына урматтуу ата-энелерибиз. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөрүбүз, азыр болсо Аделя жана эжеси Гулина айымды тосуп алабыз. Келиңиздер, болчалар менен бирге тосуп алалы. Деген жерин чечен чыгармасы жөнүндө айтып кетсек да, ал жактагиден акырында болсо Жаныбек ханды өлтүртүп, анын ордуна анын энеси Бердибек тактыга келет да. Бул нерсени биз мындай ичара чырчатакка келтирбей эле, мындай оңоюраак жол менен чечсек деп ойлогонбуз. Жаныбек хан ушул акыл кара чачтын акыл деңгээлине баа берип, ушул аял заттын улуктугуна таазим кылып, анын ордуна ошол мен күнөөм кечтим, кечиргиле мени деп, анын ордуна аларга акыл насаат угуп, акырына чейин эле ушул хан болуп тактыда кала берсе деген оюбуз бар да. Ырысалды ынтымакта эме жанакы акырында карыя өлүп калып атпайбы, ошондо ал өлбөй эле чогуу биримдикте алар чогуу жашап калса деп ойлогом. Балдардын урматын көрүпчү. Дагы? Жана бул акылдуу дыйкан чыгармасы жөнүндө айтып кетсек, бул акырында деген болсо дыйкан амалкөйлүк көрсөтүп, бул хандын ордуна тактага келип атпайбы. Бирок ойлойм бул мындай ошол элдер болсо кантип эле билбей калсын депчи, хан алмашканынчы жөнөкөй эле өтүп. Жана ошондой эле хандын артында өзүнүн аялы, балдары да калып атпайбы. Бул кичине акылга сыйбас болуп калат да. Ошондуктан бунун ордуна аны bunчалык акылдуу дыйканды мындай өтө эле мындай адамгерчиликке жаттырбагандай кыймыл аракет жасап койду, башкача айткандачы. Анан ошонун ордуна ал болсо өзүнүн дыйканда болсо өзүнө акыл насаат чыгылып, ушу жанында эле алып калса деп ойлойм да, ушу туура болмок го депчи. Башка ушул ойлойбуз. Чоң рахмат. Жакшы пикирлер айтылды. Бул Аделя менен Гулина эжеси болду. Акырындап орун алсаңыздар болот. Биз сахнага Жибек менен атасы Кубатбек мырзаны чакырабыз, достор. Жерен чечен тууралуу айта турган болсок, ошол жерен чеченди кыйнабай эле ата Төлөн мырза башынан эле акылдуу болуп, жана акыл кара чачты эле өзү таап, өзү үйлөнүп, калпы жок болуп, жанча Жаныбек ханга колуксун көз арттырбай, өзү ошонун ордуна хан болсо деп элестеткенбиз, атанын уулу болуп. Дагы кийин Ырысалды ынтымакта ушу 9 уулу ынтымаксыз болбой эле ынтымактуу болуп, атасына жакшы сөздөр келсе болмок. Берки акылдуу дыйканда болсо, бизде буркулар айтып кеткендей эле чын эле акылга сыйбай калат да кээ бир жерлери. Дыйкан андан көрө эл колдоп туруп, ханды алып туруп ордуна коюп койсо, оны акылдуу акмак хандан көрө акылдуу дыйкан керек деп эл колдоп туруп койгон болсо, акылга сыяр болду. Жыйынтыкталды. Чоң рахмат, барыңыздарга орун алсаңыздар болот. Чолпон жана апабыз Назира эжекебизди тосуп алабыз, достор. Жеренче чечен жомогунан биз болсо деген жеренче чеченин эки небереси болсо жакшы болмок. Бирөөсү өзүнүн чоң атасындай чечен болуп, экинчиси баласы болсо өзүнүн Толубай сынчыдай сынчы болсо жакшы болмок. Анан жеренче чеченин атагын чыгарышмак экөө. Жеренче чечен ошол неберелер менен сыймыктан жашаса деп ойлонуппуз да. Баласынын акылсыз болуп кайгырса, ал эми неберелеринин менен сыймыктанса деп ойлойбуз. Кийинки жомок? Кийинки жомок акылдуу дыйканда. Акылдуу дыйканда хандын ордуна дыйкан келип отурганда, ошо ханга
дыйкан тапшырма берсе демекпиз. Мисалы, мен жасаган жумуштарды жасай алсаң өзүңдүн тактыңа кайра келип отурасың деп ошондой тапшырма берсе деп ойломокпуз да. Ырыс алтын ынтымак жомогунан болсо биз болсо ошо ырыс алтын ынтымак деген атасы болсо насаят айткандан кийин ошол насаят айткандан кийин балдары болсо ошо жакшы ынтымакка чакырылгандан кийин балдары болсо ошол жакшылыгын атасына көрсөтүп алар жакшы кесиптин ээси болуп неберелери дагы акылдуу болуп өскөнүн өзү көрмөкпүз. Чоң рахмат. Сахнага Мирананы апасы Гүлзина ай менен тосуп алалы, достор. Жеринче чеченин уулу Төлө мырза биринчи эле акылдуу болуп, анан өзү акыл кара чачты өзү үйүнө алып келсе жакшы болмок. Анан ошондо дагы жеринче чечен Алтайга кетмек эмес, анан уруш согушта болмок эмес да. Анан ырыс алды ынтымак жомогунда бул балдарын бир эле ушул табылган менен эле ынтымакты түшүндүрбөстөн биздин кыргыз элинде жакшы макалдар бар, тарбияны бир эки сөз менен эле түшүндүрүп кое турган. Ошо макал менен да олтургусуп алып, ошо 9 уулун жакшы сөз менен да түшүндүрүп айтса болмок. Анан кийин акылдуу дыйканда болсо бул жерде ошол жомокто чын эле ушул баягы экөө кийимин алмаштырып калганда эле бул ханды өлтүрүп койгону бир аз туура эмес болуп калган. Себеби ошол нерсе кийимин алмаштырып койгондо эле адамды өлтүргөндөн көрө бир башкача кылып жазса да болмок. Анан кийин ал эми жакшы жагы болсо чын эле ошондой хандан көрө андай хандын жок болгону да жакшы. Жакшы дагы да бар, жаман жагы да бар да. Бул жомокто тарбия алган дагы мааниси аябай чоң. Дыйканда болсо хан болсо биринчиде эле дыйкан өзү хан болсо болмок. Ошондо согушта болмок эмес да. Себеби дыйкан хан өзү акылдуу жакшы болсо эли дагы жакшы жашамак да. Анан кийин мен ушул жеринче чеченин жомогунда да кичине кошумчалап койсом, себеби ушул бала кызды өзү жетелеп келсе жакшы болмок. Себеби өзү бири-бирин өзү тапкан жакшы. Анан кийин чындап эле эгерде ошол экөө бири-бирин тапканда согуш болмок эмес, чындап эле бир эле кыздын айынан бул жерде эки эл бири-бири менен чабышып кетип атат. Бул согуш эң жаман нерсе, ушу дүйнөдө согуш болбосун. Чоң рахмат. Достор, Айтеңир менен Агасы Асыл тосуп алабыз. Ырыс алды ынтымакта алар тиги 9 уулу болсо атасы өзү сынап аларды ынтымакка чакыргысы келди. Бирок ал уулдар өздөрүнө эле жамандык каалабастан ошо биз атабызга дагы эми сөз тийгизбей улуусу кичүүсүнө ушундай жакшы кептерди айтып, биз ынтымакта болсок бизди эч ким ажырата албайт жана биз өзүбүздүн атабыз менен сыймыктанышыбыз керек деп алар өзлөрү эле ынтымакка келсе деп ойломокмун. Мен дагы кошумчалап кетейин. Азыркы учурдагы ушул ырыс алды ынтымак жомогунан биз абдан чоң сабак алсак болот. Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө. Бөлүнсөң бөрү жеп кетет. Бөлүнүп калды кыргыз деп бөлөк элге кеп кетет деген абдан чоң макалыбыз бар. Ушундан дагы абдан чоң маңызына жетсек болот. Ушул мен жомокторду анча өзгөрткүбүз келген жок биз. Анткени мурунку учурдагы эле болгон окуялар азыркы жашоо турмушубузда дагы абдан көп кайталанууда да. Ошон үчүн андай нерсе ар бир учурда, ар бир кылымда терс жана оң жактары ар бир кылымда дагы ар бир учурда боло бермекчи. Үчүнчү тапшырма абдан жандуу болду, активдүү болду, кызыктуу болду деп айтабыз. Адил ага биздин баабыз 2 балл. Экинчи Жибек жана атасы Кубатбек булар дагы жакшы негиздеп беришти, бирок жеткиликтүү толук болбой калды. Ошон үчүн 1 балл. Чолпон, Мирана,
Айтеңир. Урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, биринчи турдун 3 тапшырмасы жыйынтыкталды. Упайларды эсептей турган болсок, 4төн упай болуп 3 катышуучубуз чогултушту. Булар Мирана, Чолпон жана Аделя. Биз силерди куттуктайбыз. Силер экинчи турга өттүңөр. Урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, ал эми биз эң активдүү бүгүнкү программабызга келип, бизди кубандырган катышуучуларыбызды сахнага чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Алгач болуп Айтеңир менен агасы Асылды чакырабыз. Кол чабуулар болсун, достор. Айтеңир, сага чоң рахмат катышканыңыз үчүн. Катышканыңыз дагы бул чоң бир кубаныч. Себеби көптөгөн миңдеген, 100 миңдеген катышуучулар биздин программабызга жолдомо ала албай жүрөт. Бирок бүгүн биз сизди көрүп аябай кубандык. Китептерибизди кабыл алып коңуздар. Жана ошондой эле достор, Жибек менен атабыз Кубатбек мырзаны кол чабуулар арасында чакырабыз. Жибек, сага чоң рахмат катышканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин кызыбызга кичинекей белектерибиз программабыздын атынан ыраазычылык билдиребиз. Студиядан орун алсаңыздар болот. Урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, коомдук биринчи каналда интеллектуалдуу бирге окуйбуз программасын көрүп жатасыздар. Биз болсо экинчи турду баштайбыз. Экинчи турдун биринчи тапшырмасына дароо эле кезек беребиз. Экинчи турга болсо жолдомо алган 3 катышуучубуз бар. Алар Мирана, Чолпон жана ошондой эле Аделя. Кол чабуулар, достор. Жакшылап угабыз. Бир гана Мирана менен ойнойбуз. Акылдуу дыйкан жомогунан суроо. Жомокто хан кимдин баласы болгон жана аны дыйкан кантип билип коет? Хан болсо акылдуу. Жакшылап ойлонсоң, туура жооп бермексиң. Урматтуу апабыз, акылдуу дыйкан жомогунан суроо. Жомокто хан кимдин баласы болгон жана аны дыйкан кантип билип коет? Хан акмактын баласы болот. Хан акмактын баласы болот дедик. Анан кантип билип алды аны дыйкан? Себеби ал акмакты таап келгиле деп, акмак таап келди жүрсем биз менен жүр дегенде, ошол акмакты таап кел деген адамдын өзү акмак деп билип алат. Жок, андай эмес болчу да. Эгерде жомокту жакшылап эстей турган болсок, хан набайчынын баласы болот. Аны болсо дыйкан дароо эле билип алат. Кантип билип алат? Ал эми дыйкан набайчынын баласы экенин табышмакты тапканда хан ага нан бергенинен улан билип алат. Чолпон, сен менен улантабыз, жакшылап даярданып тур. Сурообуз төмөнкүдөй. Жеренче чечен жомогунан суроо. Кыздын акылдуу экенин байкаган жеренче чечен силердин үйүңөр кайсы деп сураганда, Кара чач эмне деп айтат? Алардын үйү кандай эле? Акыл кара чач болсо, акылды жерин чеченге мынтип айтат. Сиз болсо айылга келсеңиз эле менин үйүмдү байкайсыз. Себеби менин үйүм 40 найзалуу дейт. Азаматсың. Аделя, даярбызбы? Сага суроо төмөнкүдөй. Акылдуу дыйкан жомогунан суроо. Хан 3-чү күнү дыйканды чакырып эмне деп сурайт? Мен хандын баласымынбы, сен ушундай тапкыч болсоң билип бер дейт. Анан кийин ал болсо сиз эме набайчынын баласысыз дейт. Набайчынын баласысыз, а сиздин жубайыңыз болсо хандын кызы дейт. Жооп, туура. Мен кубанычтамын. Ырыс алды ынтымак деген сөздү чечмелеп берчи. Эгерде ырысты болсоң, анда ырыстын алды ынтымактуу болсун да, ырыстын алды ынтымак. Келиңиздер, урматтуу биздин апабыз. Ырыс алды ынтымак деген макалдын бул чечмелеп берсек, эгерде мисалы үйдө уруш талаш боло берсе дагы, ал үйдөн береке, кут береке качат дейт. Ошондуктан ырыстуу болсоң, андан кийин ошо ырыс болсо, андан кийин ынтымак болот дейт да. Ошон үчүн эч убакта урушпаш керек, талашпаш керек, ырыстуу болуш керек. Ырыстуу болсоң, анан ынтымак өзү эле келет. Азыркы макалды чечмелеп атканда, сиздер ырыс алды ынтымак дегенде сөздү ырыстан баштап кетип аттыңар да. Ырыстан баштабаңар. Тескерисинче, ынтымактан баштап ырыска алып келгенде бир топ так болот да.
Анткени сиз жакшы баштадыңыз, апасы. Жанагы үйдөгү жаңжал, чыр чатак болбосо деген бунун өзү ынтымактан башталып атат да. Бирок этегине аягына чейин так мындай ырааттуу чыга албай, бирок оюңузду айттыңыз. Чолпон, даярбызбы? Акмакты таап кел деген хан жомокто абдан эле акылсыз экенин билдик. А негизи акылсыз адам кантип хан болуп калган деп ойлойсуң? Сенин оюңча хан кандай сапаттарга ээ болуш керек? Мен оюмча хан болуш үчүн хан болсо акылдуу болуш керек, чечен болуш керек, анан чечен болуш керек, өз элин ойлош керек, өзүн эле эмес, башка элин ойлоп, башкаларга дагы ынтымакка чакырып алар ханы болсо жаман болсо өлкөсү эмне болот анда? Ушундай пикирдемин. Толук болбой алды, апасынан сурайбыз. Апасынан жардам сурайбыз, келиңиз апабыз. Менин оюмча хан биринчиден элин ойлогон, жерин ойлогон, ошо эли жакшы жашашына аракет кылган адам болуш керек. Эл үчүн эл деп жүрөгү соккон адам болуш керек. Ал эми бул жерде хан өзүн гана ойлоп, акмактыгынан, ошо акмактыгынын айынан өзүн гана ойлоп атат да, өзүнүн акмактыгын көргөзүп атат. Ой жүгүртүүңөр боюнча бул аялы хандын кызы болуп калганы таасир этиши мүмкүн. Жана аялдын акылдуулугу таасир этиши мүмкүн дегенде биз жоопту кабыл алдык, ошон үчүн 1 упай бердик. Жаныбек хан Жиренче чеченге желдеттерин жиберип, алдыма келсин. Келгенде ат минбесин, төө да минбесин, жөө да келбесин, жол менен да келбесин, жолсуз жер менен да келбесин деп буйрук кылды. Ошондо Жиренче чеченге акыл карачач кандай айла табат? Сиз эртең барганда, ханга барганда теке минип барыңыз, анан жолдун ортосу менен да барбай, тала менен да барбай, жолдун чекесинен барыңыз деп айтат. Анан барганда хан сөзгө жыгылат деп айтат. Мен билгем, сенин туура жооп берериңди. Азаматсың. Урматтуу биздин ата-энелерибиз, азыр болсо биздин балдарыбыз менен бирге сиздер дагы катышасыздар. Биздин мына серепчилерибиздин астында түрдүү карточкаларыбыз бар. Ошол карточкаларыбызды алып, 3 үй бүлө, 3 чомокту кызыктуу жеринен диалог аткарып бериш керек бизге азыр. Диалогтун тарбиялык мааниси толук бериле турган болсо, биз аны өтө жакшы баалап алабыз. Карточкаларыбыз биздин серепчилерибиздин астында. Кимисине кайсы жомок келсе, ошону аткарышыбыз керек. Даярданууга 3 мүнөт убакыт беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, Мирана менен апасы Гүлзинага Дыйкан менен хандын диалогу келиптир. Ал эми да ушул диалогту азыр болсо биздин аткаруучулардан көрүп угабыз. Кана, сен мени акмак дептирсиң. Эгер ушунчалык эле кыйын болсоң, Кудайдын кайсыл жерде турганын айтып берчи мага. О ханым, мен сизге ушул кейпим менен Кудайдын кайсыл жерде турганын айтып, сизге акыл үйрөтө албайм. Биринчи экөөбүз алмашып, мен сиздин тагыңызга отурушум керек. Ошондо гана мен сизге акыл үйрөтө алам.
ушул күнгө чейин акмакты таба албай жүрдүңөр беле? Мынаки чыныгы акмак ушул. Көзүмө көрсөтпөй башын алып салгыла. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөрүбүз, Чолпон менен апасы Назира айымга карыя менен балдарынын диалогу келиптир. Урматтуу серепчилерибиз, карыя менен балдарынын диалогу. Барыбыз бирге көрөлү, угалы. Балдарым, көрөр күнүм, ичер суум аз калды. Эми мен аркы дүйнөгө өтүп кетсем, силерге калтыра турган бир насаатым бар. Мына мен силер үчүн атайын сыноо кылып 9 табылга таап келдим. Кана сындырып көрчү. Сындыра албаган. Эми барың сындыра албадың 9 табылганы бирге. Эми кана бирден берип көрөйүн. Кана көрсөң? Көрдүңөрбү? Мен кыйын эле экенмин. Мына ушундан билсе болот. Бир табылганы бир эле адам жөн эле сындырып коет. Биримдиктүү болсоңор 9 табылганы эч ким сындыра албайт. 9оңор биримдүү болсоңор эч ким силерди сындыра албайт. Ал эми бирден жалгыздап, бириңди сөзүң бирин укпай жүрсөң, силерди жөн эле душманыңар тебелеп тепсеп, сабап уруп кетет. Ошон үчүн мен силерге насаат кыларым, бирдиктүү жашап деп айтам. Мейли, мен мындан ары биз деген эч качан урушпайбыз. Биз ар дайым ынтымактуу болобуз. Биз деген бөбөктөрүбүздү, инилерибизди ар дайым сыйлап, улууларыбызды урматтап турабыз. Рахмат. Ыраазымын уулдарым. Аделя кезекте аларга Акыл Карачач менен Ханнын диалогу туш келиптир. Барыбыз бирге сиздерге кезек беребиз. Жилдеттер алып келгиле. Ким келди мага? Саламатсызбы ханым? Мен кумдан таштан тарамыш кумдан өтүк жасайын дедим эле. Сиздин казынаңызда ушундай буюмдар табылаттыр. Аял жаган акмак, бул эмне деген шумдук? Таштан тарамыш кумдан өтүк да тигилчү эле. Бар башымды ортпай кетчи. Ханым, бул мен Акыл Карача. Сиз өзүңүз айтпадыңыз беле таштан тарамыш кумдан өтүк жасагыла деп. Сиздин эми буйругуңуз четке кагылды да, Капырай ботом, кептен жыгылдым. Макул эми, кете бер. Акыл Карачач, сенби? Бул жакта эмне кылып жүрөсүң өзүң жалгыз? Мен отун терип жүрөм. Атаң эмне кылып жатат? Үйдөбү? Атам үйдө толготуп жатат. Капырай ботом, эркек кишини да толготкон болмок беле. Бул эмне деген шумдук? Сиздин 40 ириңизде төрөмөк беле. Капырай, бул убакта дагы мен акылдан жеңилдим. Негизинен үчөө тең абдан жакшы аткарышты. Тексттин маанисине, диалогтун маанисине карай аткаруу чеберчилигинде Аделя эжеси экөө бираз артыкчылыкка ээ болушту, бирок биз бар жалпы эле бирдей упай берели деп чечтик. Баарына жалпысынан 2 турдун ичинде бизде 5 тапшырма болду. Ошол 5 тапшырманын ичинен Мирана 7 упай, Чолпон 9 упай чогулту, Аделя 10 упай чогулуптур достор, кол чалды. Биз Мирананы жана Гүлзина айымды кол чалуулар менен сахнага чакырабыз. Келиңиздер. Ушул 3 китепти кабыл алып коебуз. Мирана, ал эми келиңиз, апабызга сөз берели. Барыңыздарга чоң рахмат. Бүгүн ушунчалык көңүлдүү болду. Мындай нерсе өзү келип туруш керек экен. Балдар менен ойногон аябай жакшы экен. Мага жакты аябай. Барыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Кол чалуулар менен амандашканча саламатта болуңуздар. Финал, урматтуу биздин телекөрүүчүлөрүбүз, финалда 10 упай менен бирге Аделя жана ошондой эле 9 упай менен бирге Чолпон жана алардын ата-энелери, эжеси дагы биздин студиябызда. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөрүбүз, кол чалуулар менен баарына ийгилик каалайбыз. Биринчи болуп биз Чолпонго сурообуз аталы. Жомокто жиренче чечен деп айтылат. Ал эмне үчүн чечен деп айтылып калган? Чечен деген сөздүн мааниси кандай? Жеренче чечен деп аталып калган себеби бул жеренче чечен деп ошо жеренче чечен болсо сөзгө ар дайым сөз менен ар дайым ар бирөөнү жыгып койгон адам болгон. Ошондуктан жеренче чечен деп аталып калган, чечен деп. Эң туура.
Жиренче Чечендин замандаштары, ысымдары уламышқа айланған белгілүү инсандар жомокто кездешет. Алар кимдер? Толубай сынчы, Токтогулдун баласы, Токтогул ырчынын баласы. Мен билгем, сенин туура жооп берериңди. Азаматсың. Урматтуу досторубуз, бизден финалга чыккан эки катышуучубузду куттуктайбыз. Чолпон 11 упайчы болуптур, достор. Чолпон 11 упайчы болупту. Ал эми Аделя болсо так 12 упай менен биздин жеңүүчүбүз катары таптык, достор. Азыр болсо сиздердин шаңдуу кол чааларыңыздар менен биргеликте биз Назира апабыз менен Чолпонду кол чаал арасында сахнабызга чакырып алабыз. Чолпонго терең ыраазычылык билдиребиз. Финалда негизинен эле бүгүнкү оюнубузда эң мыкты оюн көрсөттү. Бул Коомдук биринчи канал жана ошондой эле Кыргызстандагы Агахан фондунун атынан да ушул китептерди сөзсүз түрдө өздөштүрүп жүр. Жана ошондой эле биздин китеп дүйнөсүнүн саякатынын каармандарын дисктерин топтому бул жакта сөзсүз түрдө аны көрүүгө унутпа. Чолпон, сага чоң рахмат. Ал эми Назира апабыз сизге сөз берели. Достор, кол чабуулар. Аркадагы ийгиликтерди каалайбыз. Ушул программаңар өнүгүп өркүндөй берсин. Ак жол силерге. Ошо балдар көп китеп окусун. Бул программа ачылганына өтө кубанычтабыз. Ыраазычылык билдиребиз. Амандашканча саламат болуңуздар. Ал эми биздин жеңүүчүбүздү Аделяны жана ошондой эле эжеси Гулинаны кол чаал арасында сахнага чакырабыз. Мүмкүн болсо мен ушул белектерди эжебиздин колуна карматайын. Макулбу? Аделя, бул болсо биздин Агахан фондунан, биздин программабыздын атынан да ушул китептерди сөзсүз түрдө үйдө өздөштүрүңүздөр. Китеп дүйнөсүнүн саякаттары менен дагы бирге үйдө пайдалуу бир убакыт өткөрүңүздөр. Катуу шаңдуу кол чаалар, достор. Окурман үй бүлө. Аделя менен Гулина. Биринчиден бул жерге келип катышкан балдардын баары активдүүлүгүн көрсөтүштү. Ата-энелерге кайрылып кетким келет. Биз балдарыбыз менен окуйлу, балдар менен окуган китеби боюнча баарлашып, аңгемелешип, талкуулайлы. Ошондой эле ата-энелер эмес, чоң ата, чоң энелер, эжелер, агалар жана мугалимдер балдар менен окуган китеби боюнча пикир алышып, пикир бөлүшүп, талкуулап турсак. Бүгүнкү программабызда оюнубузда эң мыкты даражаларды көрсөтүп, окурман үй бүлө деп табылган биздин Аделябызга сөз берип коюуга уруксат этиңиздер. Ушу рахмат, ушу передача бирге окуйбуз передачасы менен мен дагы көптөгөн нерселерди үйрөндүм. Ушу биринчиден өзүмдүн ата-энеме салам жолдойм. Аларга рахмат, жана өзүмдүн класс жетекчим Эшкулова Гүлмира эжеге да салам жолдойм. Ыраазычылык билдиребиз, достор, барыңыздарга чоң рахмат. Ал эми программабыздын соңунда биздин жаштарыбызды өзгөчө Аделяны дагы колдогон китеп дүйнөсүнүн саякатынын каармандары, акылдуу, адеп акылактуу биздин акылман болгон досторубуз Сулуке Бомпош Чыпалак жана Чилисе менен да коштошпойлу, достор. Саламатта калгыла, достор. Саламатта тургула. Китепти көп окуган адам көптөгөн ийгиликтерди багынтырып, бийиктиктерге жетет. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөрүбүз, ар дайым үй бүлөбүз менен бирге убакыт бөлүп сөзсүз түрдө китеп окуйлу. Да ушул чакыруубуз менен биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Коомдук биринчи канал Баластан студиясы, Кыргызстандагы Агахан фонду, Нурсултан Майназаров. Амандашканча сак саламат алыңыздар. Бирге окуйбуз программасы.